Улуу ата мекендик согуштун ардагери, кыргыз поэтикасына зор салым кошкон Сүйүнбай Эралиев 1921 жылы 15 октябрда Кыргыз СССРинин Талас районунун Чемчек айылында жарык дүйнөгө келген. 1940 жылы өз айылындагы орто мектепти аяктаган соң, өз ыктыяры менен 1942 жылдан 1944 жылга чейин улуу ата мекендик согушка катышкан. 1944 жылга чейин согушта оор жаракат алган соң, 1944-төн 1951 жылга чейин өз айылына келип, Лениндик дуу, Кыргыз пионери гезиттеринде жооптуу катчы, жооптуу редактор болуп иштеген. Кийинчерээк 1974 жылы Кыргыз жазуучулар ассоциациясынын президенти, биринчи даражадагы улуу ата мекендик согуштун орденин алган. 1984 жылы 3 жана 1 даражадагы Манас ордендеринин ээси. Кийинчерээк 2006 жылы Кыргыз эл баатыры наамын алган. 2016 жылы 94 жаш курагында жарык дүйнөдөн кайткан.